Жалпыга салам, урматтуу партнерлор. Мен Каратаева Аида Токтобаевна, учурда Atomi компаниясынын лидери. Мен сиздерге ушул кыскача видеороликте Atomi компаниясы боюнча жана Atomi компаниясынын маркетинг планын, тактап айтканда иштөө жолу боюнча маалымат берейин. Atomi компаниясы 2009-жылы Южный Кореяда негизделген. Азыркы күндө 16 мамлекетте официалдуу түрдө иштеп жатат. Анын ичинде биздин Кыргызстанга 2019-жылы 4-декабрда ачылган. Бул компания учурда Кыргызстанда жаңы компания болуп саналганы менен, негизи бул компаниянын 10 жылдан ашык өмүрү бар. Atomi компаниясынын продукциялары бул Кореядагы Калмар заводунда чыгат. Ал эми Калмар заводунда негизинен Atomi эле эмес, мынакей белгилүү компания MV, Chanel жана башка мынакей көптөгөн брендовый компаниялардын продукциялары именно ушул Калмар заводунан чыгат. Atomi компаниясына катталуу негизинен бесплатно, бекер катталабыз, 1 сом акча төлөбөйбүз. Ал эми бул компанияга катталуу үчүн 18 жаштан жогору болуш керек. Ошондой эле паспорттогу данные менен катталабыз. Ошондой эле учурдагы иштеп жаткан телефон номери жана электронный почтасы керек. Жашаган адреси дагы ошол паспортундагы пропискасы, учурдагы адреси кошо жазылат. Atomi компаниясынын башка компаниялардан артыкчылыгы, бул 5 артыкчылыгы бар. Биринчи артыкчылыгы, компанияга бекер катталабыз. Компанияда глубина чексиз. Мындайча айтканда биз 2 ветка алып кетип атпайбызбы? Ошол 2 веткабызга мындайча айтканда өмүр бою адам уланып, командабыз чоңоюп кете берет. Биздин ал 2 веткабыздан башка веткабыз болбойт. Бул жерде өздүк балл жана группалык балл деп негизинен айтылат. Өздүк балыбыз бул ар бирибиздин кылган соодабызга берилүүчү баллды айтабыз. Бул өздүк балл бизде компанияда эч качан күйбөйт. Ар бир кылган соодабызга берилген балдар бири-бирине кошулуп отуруп өмүр бою топтолот жана өмүр бою сакталат. Ал эми группалык балл дагы күйбөйт деп турат бул жерде. Группалык балл пока сиз доходко чыгып, компаниянын белгилеп берген зарплатасын алмайынча, командаңыздан келген балл дагы күйбөйт. Ал эми өздүк кабинет, мындайча айтканда, бул бизнесиңиз сиздин 3 муунга берилет. 3 муунга тактап айтканда сиздин балаңызга жана балаңыздын баласына бере аласыз. Atomi компаниясынын маркетинг планы. Atomi компаниясынын маркетинг планы бул бинардык структурада иштейт. Мындайча айтканда 2 адам жазуу менен команда түзөбүз. Мынакей бул жерде бул сиз болсоңуз, сиз чакырдыңыз 2 адамды. Бирин оң жагыңызга каттадыңыз, ал эми экинчи адамыңызды сол жакка каттадыңыз. Ошондой эле бул ар бир адамдагы 2ден адам жазып кетет, и бул дагы мынакей 2ден адам жазып кетет. Ушинтип биздин командабыз, мындайча айтканда, ар бир компанияга катталган адам 2ден киши жазуу менен өзүнүн командасын түзүп баштайт. Кененирээк токтолуп кетсем, мисалы бул сиз. Сиз оң жагыңызга каттадыңыз Ленаны, ал эми сол жагыңызга каттадыңыз Таняны. Ал эми Лена дагы 2 киши чакырды, ал дагы бирин сол жагына, бирин оң жагына каттады. И Таня дагы бирин сол жагына, бирин оң жагына каттады. Ушинтип, мындайча айтканда, бул ветканы 2ге бөлүп алсак, бул жагыңыз сиздин сол командаңыз, сол веткаңыз, ал эми бул сиздин оң веткаңыз, мындайча айтканда, оң жактагы командаңыз. Ошентип, бул жерде мынакей могул чакырган адамдар дагы ар бири 2ден киши жазып отуруп, сиздин командаңыз, мындайча айтканда, глубина чексиз ушинтип уланып кете берет. Эми сиздин бул Лена жана Танядан башка дагы тааныштарыңыз болсо, аларды сиз ушинтип лично өзүңүзгө бул жагына кылып кол ача албайсыз. Компанияда 2 гана кишини өзүңүзгө каттоого уруксат берилет. Лично өзүңүзгө, мына Лена менен Таняны каттадыңыз. Мындан ашык адамды сиз лично өзүңүзгө каттай албайсыз. Андан 2ден ашык таанышыңызды сиз глубинага бересиз. Мисалы, могул адам, сол жакта эң акыркы адам болсо, сиз ушул Ленанын аягындагы эң акырындагы адамдын аркасына дагы бир таанышыңыз болсо, Танянын эң акырындагы адамынын аркасына улап, мындайча айтканда, Таняга жана Ленага жардам берүү менен
командаңызга мындайча айтканда адам улап кете бересиз. 10дон ашык таанышыңыз болсо, ошол 10 адамыңызды деле ушул кайсы жагына жазгыңыз келсе, ошол жагына только эң акырына, глубинага берип кете бересиз. Ошентип сиздин командаңыз күндөн күнгө өсө берет. Мындайча айтканда, башында сиз жалгыз болсоңуз, мынакей сиз 2 адам каттадыңыз, Лена дагы 2 адам каттады, Таня дагы 2 адам каттады. Булар дагы мынакей ар бири 2ден адам каттап отуруп эле сиздин командаңыз чексиз уланып кете берет. Компанияда негизи PV деп турат, бул жерге көңүл буруңуздар. PV деген бул деген бал. Биздин ар бир кылган содабызга компаниядан керектүү нерселерди, керектүү продукцияларды алганда ага сөзсүз бал берилет. Ошол балды компанияда PV деп аташат экен. Мындайча айтканда, өздүк PV жана группалык PV деп турат. Өздүк PV деген бул сиздин лично өзүңүздүн кылган содаңызга берилип аткан өздүк бал, жана ал өздүк балыңыз өмүр бою компанияда күйбөй сакталат жана топтолот деп айтып кеттик. Ал эми группалык PV бул 2ге бөлүнөт. Мындайча айтканда, оң жагыңыздын, оң командаңыздын, мындайча айтканда, оң веткаңыздын балы жана сол веткаңыздын балы. Бул ар бир кылган адамдардын, могул ар бир адамдардын кылган содасына берилип аткан бал сиздин мынакей оң жагыңыздагы команданыкы оң жакка, ал эми сол жагыңыздагы команданын кылган содасынын балы сол жакка саналат. Atomy компаниясында негизинен кичине тепкичтерден 5 тепкич бар. Ошол 5 тепкичтин эң кичине тепкич мисалы 5 тепкич бар деп айтып кеттик. Ошол 5 тепкичтин эң биринчиси бул торговый представитель. Торговый представитель бул ким? Бул жерде 10.000 PV деп турган жерде 10.000 бал, бул жерде сиз турасыз. Ал эми бул жакта сиздин оң жагыңыз, оң веткаңыз жана сол веткаңызды элестетиңиз. Торговый представитель бул ким? Торговый представитель бул 10.000 балы бар адам. 10.000 бал бул биздин сомго же болбосо рубльга эсептей турган болсок, 1,5 жана 2.000 рубльдин тегерегинде жасалуучу бал. Сиз компанияга катталгандан кийин сиз уже команда түзүп баштайсыз. Команда түзүп, бая мен көрсөткөндөй эле оң жагыңызга жана сол жагыңызга кылып команда улап кетип атасыз. Эми компанияда сөзсүз актив болушуңуз керек, чтобы команданын балы сизге, мындайча айтканда, команданын кылган товар обороту сизге эсептелет, сиз качан гана актив болгондо. Актив деген эмне? Актив деген компанияга катталганыңыздан кийин сиз 10.000 балыңыз сөзсүз болуу керек. 10.000 бал бул 1.500 жана 2.000 рубльга чейинки кылган содаңызга бериле турган бал. Эми өзүңүздүн 10.000 балыңыз бар дагы, эми мынакей сол жактагы адамыңыздан, мындайча айтканда, сол жактагы командаңыздан 300.000 бал топтолгондо жана оң жактагы командаңыздан 300.000 бал топтолгондо сиз уже зарплата алып баштайсыз. Бул эки жактын балы теңелгенде, мындайча айтканда, степ жаткан болуп саналат да. 300.000 бал болгонго чейин команданын балы күйбөйт дагы. Качан эки жактын балы 300.000 болгондо компания сизге 1.200-1.300 рубль төлөп берет. Түшүндүңүздөрбү? Бул жерде мисалы 300.000 бал болгучаңды эки жагыңызда компания ал балыңызга тийишпейт. Качан 300.000 болуп теңелгенде эки жактын балы автоматически сизге 1.300 рубль түшөт дагы. Ал эми сиздин 10.000 балыңыз сакталат. Сиз бул 1.300 рубльды алгандайын команданын балы 0 болот дагы. Андан кийинки содалар дагы эле ошентип топтоло берет. Дагы эле качан 300.000 болуп теңелгенде дагы эле 1.300 рубльдан ала бересиз. Эми эсептеп көрүңүздөр. Башында албетте степ жай болот, себеби команда жаңы. 300.000 бал бул примерно 36.000ден 50.000 сомго чейинки товар оборот. Мындайча айтканда, оң жагыңыздан 36.000, 50.000ге жакын товар оборот өтсө, жана сол жагыңыздан 36.000, 50.000 товар оборот өтсө, ошол 300.000 бал болот да. Качан ушул 300.000 бал болуп, мындайча айтканда, компаниянын маркетинг планында бул 1.300 рубльды алуу үчүн сиздин сөзсүз 10.000 балыңыз болуу керек, жана командаңыздан 300.000 бал келүү керек. Канча жолу 300.000 келген сайын
bir айда мисалы 10 жолу келеби бул балл или 20 жолу келеби, демек сиз 1300дөн ар бир степ үчүн, мындайча айтканда ар бир жабылган степ үчүн сиз 1300 ала бересиз. Бул торговый представитель, бул майда кичине тепкичтердин биринчиси деп айттык. Эми азыр экинчисине токтолобуз. Компанияда керектүү нерселерди алып отуруп, сиз өздүк балыңызды 300 000 балга чыгардыңыз. 300 000 балы бар адам бул агент болуп саналат. Бул кичине тепкичтердин экинчиси. Агентте, демек, өздүк балыңыз 300 000 балга жетти, ошондой эле оң жагыңыздан 300 000 бал, ал эми сол жагыңыздан 300 000 бал келген сайын сиз алып турасыз 3700 рубльдан. Эгерде bir айда 10 жолу эле, жок дегенде 10 эле жолу степ жапсаңыз, степ деген бул эки жактын балы теңелгени. 300 000 бал, 300 000 бал болгондо компания сизге автоматически 3700 рубльдан бере берет. Демек 10 жолу степ жапкан болсоңуз, 10ду көбөйтүңүз 3700гө, 37 000 рубльды сиз үйдө отуруп эле ушул компанияда иштеп тапсаңыз болот экен. Ал эми бул сиздин өздүк балыңыз эч убакта күйбөйт. Мындайча айтканда, караңыздар, мына бул жерде 10 000 балыңыз бар эле. 10 000 балыңыз кийин дагы отуруп каалаган малыңызда дагы бир нерсе алдыңыз. 20 000 балдык товар алдыңыз дейлик. Андан кийин 30 000 балдык товар алдыңыз. Анан бир күнү бир хемахим алдыңыз, 50 000 бал берди. Ошентип отуруп, мынакей 10 000 балыңызга, башында 10 000 балга актив болгонсуз, андан кийин керектүү нерселерди алып отуруп, өздүк балыңыз 300 000 балга жеткенде, сиз уже мындайча айтканда мына 1300дө эмес, сиз аласыз 3700 рубльды. Бул 300 000 балыңызды жаңыдан кайра башынан дагы жаса дебейт. Ошол эле 300 000 балыңыз мындайча айтканда компанияда күйбөй өмүр бою сакталат дагы. Кийинки кылган соодаларыңыздын балы дагы эле ушул балдын үстүнө келип кошулуп дагы көбөйө берет. Демек, агент болуп иштөө бизге выгодно экен. Өздүк балыбызды 300 000 балга чыгарып коюп эле 1200-1300дөн эмес 3600дөн, мындайча айтканда 3 эсе көп алып атабыз. Ошол эле 300 000 товар оборотко. Кичине тепкичтердин үчүнчүсү бул специальный агент. Специальный агент деген бул ким? Өздүк балыбыз 300 000 бал болчу буга чейин агент статусунда. Ал эми өздүк балыбызды 700 000 балга жеткирип койсок, компаниядан керектүү нерселерибизди алып отуруп, 1 жылда кылабызбы, жарым жылда кылабызбы, 2 айда кылабызбы, 6 айда кылабызбы, кыскасы биз компаниядан керектүү нерселерди алып отурганыбызда эле өзүбүздүн балыбыз, личный балыбыз 700 000ге сөзсүз жетет. Демек, специальный агент болгондо өздүк балыбыз 700 000 бал болсо, жана оң жак командабыздан 700 000 бал, сол жак командабыздан 700 000 бал келе турган болсо, анда биз степ үчүн 7400 рубль алат экенбиз. 7400 рубльды, мисалы, сиз bir айда 10 жолу степ жапсаңыз, мындайча айтканда 10 жолу 700 000 балдан келсе, анда сиздер 10ду көбөйтүңүздөр 7400гө. Демек, 74 000 рубль алат экенсиздер, үйдө отуруп, Atomi компаниясында иштеп. Мындайча айтканда, команда өскөн сайын, команда глубина чексиз дедик, биринин артынан бири уланып, биринин артынан бири уланып атып, сөзсүз сиздин командаңыз өсөт, себеби глубина чексиз. Ошон үчүн дагы бул 700 000 бал сөзсүз сиздерде болот. Себеби баягы акция уюштурулуп атпайбы суббота күндөрү. Ошол акция күндөрү мисалы 1 миллион, 2 миллион балга чейин келип атат. Аны биз сиздерде группада дагы күбө катары көрсөтүп атабыз, кыздардыкын. Демек, 7400 рубльдан ар бир степ үчүн алып отурсак, бул дагы албетте жакшы акча. Эми кичине тепкичтердин мен дагы бир нерсеге токтолуп кетейин ушул жерде. Ушул специальный агентке жеткенибизде биз жогорку тепкичтер бар, 7 мастерлик деңгээл бар. Ошол жерден мастер продажа деген бар. Кореяга чакыруу жана ошондой эле айына 2 жолу, мындайча айтканда айына 2 жолу эмне алабыз? Стептен сырткары, мисалы, 74 000, 7400 рубльдан алып атпайбызбы? Мындан сырткары айына 2 жолу зарплата алабыз. Ал бул степке тиешеси жок, ал мастерлик деңгээлдердин биринчи тепкичи мастер продажа.
ошол мастер продажаны ушул специальный агентке жеткениңиздерде эле, мындайча айтканда, өздүк балыңыздар 700 000 балл болгондо эле сиздер ошол мастер продажаны ачсаңыздар болот. Анда кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Караңыздар, мынакей мастер продаж бул ким? Мастер продаж бул өздүк балы 700 000 балл, мынакей өздүк балыбыз 700 000 балл. Бул ким? Специальный агент дедик, Эми муну караңыздар. Специальный агент учурунда сиздин оң жагыңыздан 2,5 миллион балл, ал эми сол жагыңыздан 2,5 миллион балл биринчи числодон 15 числого чейин өтсө, ушул 2,5 миллион балл эки жагыңыздан 15 күндө, 15 күндө биринен 15-не чейин өтсө, анда сиздерге берет компания 25 000 рубль. Бул жерде 20 000 деп турат, азыр 25 000, 27 000 рубль алып атат. Бул 15 күндө. Мастер продаж деген, демек, званияны ачтыңыз, ал эми сизге ушул 25 000, 27 000 рубльди берип атат. Ошондой эле 3 наборду белек алып атасыздар, мындайча айтканда хемохимди, вечерний уход наборду, анан ошондой эле дагы фейм наборун. Ошондой эле бул мастер продажага жеткен адам Кореяга 10 күнгө Туруспехага барып, компания боюнча таанышып, обучениясына катышып, бесплатно жолдомо алып, Кореяга барып келүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Ушул мастер продажага жеткенибизде, демек, степ үчүн, мындайча айтканда, степ үчүн 7400дөн же болбосо 3700дөн бул акчалардан сырткары биз алып атабыз 25 000 15 күндө. Андан кийин бул бир айды экиге бөлүп койду да, мындайча айтканда, биринен 15-не чейин 2,5 миллион өтсө, анан ошондой эле андан кийин дагы 27 000 алгыңыздар келсе, демек 16-сынан баштап айдын аягы 30-на чейин, же болбосо кээде 31-нен жаңырып калат, 31-не чейин дагы 2,5 миллиондон пиви өтсө, 15 күндүн ичинде, анда дагы бир жолу 25-27 000 аласыздар. Бул деген, көрдүңүздөрбү, стептен сырткары, мындайча айтканда, ай сайын 50 000, 54 000 акчаны биз сөзсүз алат экенбиз. Ал эми стептин акчасы бир айда 10 жолу степ жапсаңыздар 3600 менен 36 000, эгерде специальный агент болуп степ жапсаңыздар 7400, 10 жолу эгер степ жаба турган болсок 74 000 деп эсептеңиздер. 74 000 и плюс мастер продажада уже мынакей 25 000ден айына 2 жолу ала турган болсок 50 000. Демек 100 000ден ашык айлыкка биз специальный агент болгондо эле мастер продажа боло алат экенбиз. Ушул эки званияны адаштырбаңыздар. Дагы бир жолу кайталайм. Специальный агент бул өздүк балы 700 000 балл болуп, эки жагынан 700 000 балл өткөндө степ үчүн 7400 алат. Степ үчүн. Ал эми ушул эле званияда специальный агентте, мынул кийинкиге карайлык, 2,5 миллион баллдан өтсө, бул бир күндө эмес, 15 күндүн ичинде, биринен 15-не чейин өтсө, сиздер стептен сырткары 25 000 рубль, и андайын 16-сынан айдын аягына чейин дагы 2,5 миллион, оң жагынан сол жагынан 2,5 миллион балл өтсө, дагы 25 000 рубль аласыздар. Көрдүңүздөрбү? Эми баягы эле кичине тепкичтердин 3-сүн айтып бердим, азыр мындайын 4-сүнө өтөлүк. Мастер продажанын дагы бир белегине токтолуп кетелик. Мынакей. Мастер продажа, көрдүңүздөрбү? Мастер продаж бул специальный агент, өздүк балы 700 000 балл болгондо, мынакей 2,5 миллион пиви жана 2,5 миллион пиви эки жагынан өтсө, 25 000 рубль эки жолу айына алат. Ошондо доход 100 000ден ашык айына ала аласыздар. Мынакей биринен 15-не чейин, 16-сынан айдын аягына чейин ушул балл өтүш керек. Ошондой эле мынакей набор хемохим, фейм набору жана вечерний уходту сиздер белекке ала аласыздар. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн баарыбыз ушул мастер продажага аракет кылалык. Себеби дегенде бул жерде аябай жакшы доход бар. Айына 100 000ден ашык доход ала аласыздар. Андан кийинки кичине тепкичтердин биз жана 3-сүнө келдик. 3-сүнөн мастер продажа ачсак болот экен дедик. Эми 4-5 5-сине дагы токтоло кетейин. Мынакей кичине тепкичтердин 4-сүсү бул дилер. Дилер бул өздүк балы 1,5 миллионго жеткен
1,5 миллионго өздүк балыңыздар жетсе, ошондой эле оң жагыңыздардан 1,5 миллион, сол жагыңыздардан 1,5 миллион өтсө, анда сиздер степ үчүн алат экенсиздер 14.500 рубль. Эгерде бир айда 10 жолу дилердик степти жапсаңыз, анда 145 000 айына алат экенсе. Андан кийин эми 5-чи тепкичке токтолуп кетебиз. 5-чи кичине тепкичтердин эң акыркысы бул эксклюзивный дистрибьютор. Бул өздүк балы 2 миллион 400 жана оң жагынан 2 миллион 400, сол жагынан 2 миллион 400 пиви бал келсе, демек биз эки жактын балы тең келгени үчүн алат экенбиз 21.800 рубль. Эгерде 21.800 рубльдан биз 10 жолу степ жаба турган болсок, демек айына 218 000 рубль алат экенбиз. Мен 10 жолу деп айтканымдын себеби, мисалы бир айда 30 күн бар, 30 күндүн 5 күнүн же болбосо 4 күнү степ жабылбайт. Каждый воскресенье степ жабылбайт, ал эми башка күндөрү степ жабыла берет. Демек 10 эмес 20 жолу дагы степ жапканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгерде командабыз мындайча айтканда уланып, глубина чексиз болуп, мындайча айтканда барып сөзсүз ушул эмеге дагы жетебиз. Эгер сиз эксклюзивный дистрибьюторго жетпесеңиз, анда бул доходторду ала бересиз. Эгер дилер боло элек болсоңуз, анда мынакей специальный агенттин доходун ала бересиз. Специальный агент боло элек болсоңуз, агенттин доходун ала бересиз. Кыскасы, бул жерде бул бир эле жолу берилип, андан кийин анан бул званияларга жеткичеңди айлык албайм экенда деп ойлобоңуздар. Бул жерде сиз 300 000 балыңыз барбы? Демек, командаңыздан 300 000 бал келген сайын сиз муну ала бересиз. Качан өздүк балыңыз 700гө жеткенде, 700 000 балга жеткенде, анда сиз бул төлөмдөрдү ала бересиз. Эгер бал могул маркетинг планда көрсөтүлгөн 700 000 бал келсе. Көрдүңүздөрбү? Бул компания аябагандай сонун компания. Мынакей башында болгону биз эмне кылдык? Мына 10 000 балыбыз бар эле, 10 000 балыбыз менен биз мынакей 1300 рубльдан доход алсак болот экен. Өздүк балыбыз барып 300 000ге жетсе, анда команданын балы ошол эле. Караңыздар, бул жердеги 300 000 менен бул жердеги 300 000 мынакей экөө бирдей. Болгону өздүк бал кимде ким 1300 рубль алам дей турган болсо, анда 10 000 бал менен эле ала берет. Ал эми өздүк балын 300 000ге жеткирип койгондор ошол эле товар оборотко алат 3700. Ал эми өздүк балын 700 000ге жеткирип койгондор 700 000 болсо командасынан, анда 7400 ала берет. Ушинтип отуруп, мынакей сиздер чоң деген доходторго жетесиздер. Айрыкча мынакей азыр биздин эң аракет кылып жаткан биздин статус ушул мастер продажды ачып алыңыздар. Сиздерге баарыңыздарга, жалпыңыздарга ийгилик каалайм.